коллегалар, мындай, мен түшүнүп атам, көңөргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер деле шайланып келгенсиңер. Эми кичине тынчыраак отуруп берип коюңуз деп атам, Акылбек. Кандай дейсиз? Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтө берсең. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, сураныч деп атам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип атат сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Эми кичине угуп берип койгула да, айланайын, бул парламент го. Мен сизге конкретно айтып атамбы? Конкретно Акылбек байке деп айттымбы? Акылбек мырза деп айттымбы? Общий айтып атсам, мына сүйлөшүп атышпайбы? Ошолорго айтып атам. Мындай урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен эмне туура эмес нерсе айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угалы деп атабыз. Вообще укпайсыңар мояка чыккандардычы? Бажа-бажы, гыжы-гыжы, быжы-быжы болуп эле базарда отургандай жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Ушул жерге өкмөт келсечи, үнүңөр чыкпай калат. Өзүңөр кылып атпайсыңар, урматтуулар, коллегалар, мен силерге урматтоо менен эле, мен да силерди урматтайын деп аракет кылам, бирок чындыкты айтып атпайсыңарбы? Пикирим ошол. Могу жерге өкмөт келгенде үнүңөр чыкпай калат, тизилип отурасыңар. Мен силерге көрсөтүп берем, видео факты менен көрсөтүп берем. Мен выступлениямда кандай шум болуп атканын көрсөттүм да, өкмөт келгенде кандай шум болуп атканын. Мен силерге 5 секундта көрсөтүп берип койманчы. Эгер мен силерге каршы чыгып атсам, значит мен каршы чыгарбагыла, урматтагыла мен да. Мен могу жерде сүйлөп атканда жөн эле укпасаңар да тынч отуруп берип койгула. Болду. Өзүңөр баштабадыңарбы? Мен силерден жөн эле сурадым, келе тынчыраак болуп коелу деп. Эрлан мырза, убактыңызды жөн эле кетирип атасыз. Жөн эле силер жеп атасыңар, могу айыл өкмөтүндө болчу. Барганда мен акыйкат жөнүндө сүйлөп атсам, ошол жерде кайра акыйкатсыздык алып барып атасыңар. Бизди уважать эткиле. Силер мени уважать эткиле да, мен силерди уважать этем. Силер мен сүйлөп атканда сүйлөбөй тургула, болду, мен силерге сүйлөбөйм. Мына күлүп отурасыңар, тыт деп отурасыңар. Айланайын коллегалар, мен силерден могу немеде отурган мен эч кимден коркпойм. Айтып коеюн, алдын ала айтып коеюн. Эч кимден коркпойм да, корккон да эмесмин. Силер могу жерде коллективный органбыз биз, мындайбыз биз, андай деп туруп, токмоктун мэри сүйлөгөндө эмне, кана бирөөңөр сүйлөдүңөр ушул сөздөрдү.